КТРКнын радиотелецентри 120 000 сомго дарат кагаз сатып алат. КТРКга караган Республикалык радиотелецентр мамлекеттик ишканасы 120 000 сомго дарат кагазын сатып алат. Бул боюнча ишкана жөнөкөйлөтүлгөн ыкма менен сатып алууга тендер жарыялаган. Документтер КТРКнын дарегинде Жаш Гвардия бульвары 59 дарегинде кабыл алынат. Бул акчага базар баасында 1200дөн 2000 пачкага чейин, ар бир пачкада 10 даанадан дарат кагаз келет. Бирок КТРКда иштеген кызматкерлер менен кирип чыккан адамдар анын дааратканаларында эч качан кагаз көрүшпөгөнүн айтышат. Республикалык радиотелецентр мамлекеттик ишканасы КТРКнын имаратынын ичинде жайгашкан. Жетекчиси Улан Жунушалиев КТРКнын техникалык жактан тейлейт. Мындан тышкары, ишкана радиостанцияларда, КТРКнын каналдарында, Россия РТР каналында коммерциялык жарнама маалыматтык материалдарды жайгаштыруу менен да иштейт. Радиотелецентр кытайлыктар менен биргеликте 2 фирма түзгөн. Бирөө Медиа ТВ жоопкерчилиги чектелген коом карайт. Кытайдын Чэнду шаарындагы Цой компаниясы менен биргеликте түзгөн. Экинчиси World TV жоопкерчилиги чектелген коому. Аны да кытайлык Хэпин компаниясы менен биргеликте түзгөн. Булак Назар Ньюс KG.